Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар, жакын арада эле биздин жерибиз Кыргызстанда Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы тарабынан, муфтият тарабынан азыркы дүйнөдө көйгөй болуп тез тарап аткан коронавирус оорусунун алдын алуу максатында төлөө өткөрүү болуп өттү. Бул иш-чаранын максаты ошо мусулмандардын аттуу баштуулары чогулуп, мал союшуп, Алла Таалага жалдырап, тилек кылып, дуа кылышып, ушу ооруну кетир, бизди сакта деген максатта төлөө өткөрүштү. Союлган малдын этин муктаждарга, жетим жесирге таратып, ушун менен жыйынтыкталды. Мына ошого байланыштуу кыскача баян кылып кетели деп чечтик. Бул эми төлөө деген эмне? Төлөө деген ошо биздин кыргыздын салтына сиңген сыйынуу жөрөлгөсү. Бул төлөөнү кээ бир аймактарда Кудай деп атап коюшат. Бул көбүнчө ошо кырсыкты алдын алуу максатында, же болбосо кырсык болуп бүткөндөн кийин ошондон кутулган адамдар дагы ушундай кырсыкка кабылбайын, аманчылыкта, жакшылыкта жүрөйүн деп ар бир жерде өзүнүн салтына жараша өткөрөт. Негизгиси элдер чогулушуп же туугандар чогулушуп мал союп, Кудай Таалага жалдырап дуа кылышат. Мына кыскача ушундай. Эми көп эле кырсыктын түрлөрү көп, ошого жараша төлөө өткөрүлдү эле ушундай мусулмандар чогулуп өткөрүп турушат. Демек төлөөдөгү эң негизги максат бул Кудай Таалага жалдырап сыйынуу, дуа кылуу, Кудай Тааладан сурануу. Демек биз бул төлөөдөгү эң негизги максат дуа болгондон кийин биз билдик бул жерде Алла Таалага сыйынуу ибадат бар. Ибадат дегенден кийин, ибадатты билгенден кийин биз билебиз, шариатта ар бир ибадат кабыл болуш үчүн сөзсүз түрдө эки шарт болуш керек. Биринчиси Алла Таалага ыхластуулук. Ошо ар бир ибадатты Алла Таалага чын ыхлас менен ар бир мусулман аткаруусу. Алла Таала Куранда айтат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a". Алла Таалага сыйынгыла жана ага эч бир нерсени шерик кылбагыла. Демек ыхластуу болот. Жана экинчи шарты ибадаттын ошо кылынып аткан ибадатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй шариаттын эрежесинде кандай келген болсо, шариат көрсөткөн эреже менен дал ошондой кылып аткаруу. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари хадис жыйынтыгында келген Айша энебиздин хадисинде мындай деп айтат: "Ман ахтата фи амрина хада ма лайса минху фа хуа рад". Кимдеги бул биздин динибизге ошо динде жок нерсени киргизген болсо, ал кайтарылат. Ошо кылган адам өзүнө кайтарылат. Мындайча айтканда, ал диндеги жаңылык. Ислам термининде бидат деп коет. Диндеги жаңылык болот. Демек, ар бир мусулман ибадат аткарарда, ибадат кыларда караш керек. Ушул ибадатта ыхластуулук барбы? Алла Таала үчүн кылып атам жана ушул мен кылып аткан ибадат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө төп келеби же төп келбейби деп ушу менен таразалап караш керек. Эми биз ушу төлөөнү шариаттын таразасы менен таразалап көрөлү. Биз башында айтып кеттик, төлөөдөгү эң максат бул дуа кылып Алла Таалага жалдырап курмандык чалуу, Бул жерден дуа ибадаты болуп атат, анан курмандыкта чалса Алла Таалага, бул дагы ибадаттын катарына кирет. Эми ушул ибадатты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылган беле? Жокпу? Анткени мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ыйык хадистеринин биринде, бул Бухари, Муслим жана андан башка хадистерде келет, ушул жугуштуу чума оорусу, эпидемия оорусу жөнүндө айтып кеткен. Бул кайсы жерде ушундай чума жугуштуу оорус чыккан болсо, ал жерден чыкпасын жана ал шаарга ошол чыккан жерге кирбесин деп эскертип кеткен. Жана ошондо башка хадистеринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул менин үммөтүм үчүн ушул таун деген ооруда, чума ушул эпидемия оорусу бул шахиддин өкүмдүү деп. Ким ошол оорудан өлгөн болсо шахид болот деп айтып кеткен. Мына ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай хадистер менен эскертип кеткен. Жана ошондой эле бул оору жугуштуу оору Умар разияллаху анху убагында хижринин 18-жылында Шам жакта, азыркы Палестина ушул тараптагы жерлерде бул оору каптаган, жугуштуу оору, чума эпидемиясы. Умар разияллаху анху ошого күбө болгон. Ошо Шам тарапка баратып, өзүнүн ошо оору чыкканына байланыштуу сахабалар менен кеңешип, ошол шаарга кирбестен кайра кайтып кеткен. Ошол учурда, ошол чоң эпидемияда 30 миңге жакын адам өлүп, ошонун ичинде сахабалар дагы бар. Абу Убайда ибн Жаррах бар, Муаз ибн Жабал, ушундай сахабалар бар, жана башка да сахабалар ушул оорудан, ушул оорунун себебинен кайтыш болушкан. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул оорулар, жугуштуу оорулар тууралуу хадис айтып кеткен. Андан кийинки сахабалар дагы ушул ооруларды өз көздөрү менен көрүшүп, буга күбө болушкан. Эми ушул жерден токтололу. Мына ушундай окуяга күбө болгон сахабалар, алардын эч бириси биз ушул кыйынчылык учурда чогулуп алып дуа кылалы, төлөө өткөрөлү, баарыбыз согулалы,
баарыбыз бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып дуа кылалы, курманчылык тоелу, элге тараталы деп бирөөсү да кылган эмес. Демек бул диндеги жаңылык. Диндеги жаңылыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дайым эскертип кеткен. Пайгамбарыбыздын сахабасы Жабир деген сахаба пайгамбарыбыз айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутбасында ушундай деп айтып келет атат. Куллу бидатун далала. Ар бир бидат бул адашуу деп айткан. Демек ар бир бидат бул адашууга алып барат. Бул жакшылык алып келбейт. Мына буга окшогон көптөгөн хадистер бар. Жана Айша энебиздин хадисинде айтып кеттик. Жана ошондой эле Ибн Мас'уд деген сахаба мындай деп айтып атат. Иттаби'у ва ла табтади'у фақат куфитум фа инна кулла бид'атин далала. Силер ээрчип ибадат кылгыла. Жаңылык киргизип ибадат кылбагыла, жаңылыкты киргизбегиле. Фақат куфитум, силерге жетиштүү болду шариаттын бардык өкүмдөр толук силерге жетиштүү болгон. Фа инна кулла бид'атин далала. Анткени бардык бидат бул адашуу деп айтып кетти. Мына бул асарды, бул риваятты Мухаммад аль-Марвази деген чоң алым киши өзүнүн Ас-Сунна деген китебинде алып келген. Жана ошондой эле ошол китепте Абдуллах ибн Умар деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабасы мындай деп айтат. Куллу бид'атин далала фа ин рааха ан-насу хасана. Ар бир бидату, ар бир жаңылык бидат бул адашуу. Аны адамдар жакшы деп ойлосо дагы деп. Мына бул сахаба ачык эле айтат. Адамдар өздөрүнүн акылына, ойлоруна салып бидатты жакшы деген күндө деле ал жакшы болуп калбайт. Анткени ал адашуу ойдон кала берет. Демек бул төлөө дагы ошонун катарына кирет. Анткени бул төлөө айтпадык, бул Алла Таалага жалдырап дуа кылуу ибадат. Бул ибадатка далил келген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн эмес, анын сахабалары ошондой учурду, ошондой акыбалды окуяга туш болсо дагы мындай бидат кылышкан эмес. Анткени шариатта кайсы бир ибадатты бир убакытка же орунга же бир сыпатка же бир санга чектеген болсо кимдир анда ошол адамдан далил суралат. Мисалы бирөө мындай деген намаз бар экен, баланча күнү окуса ошол намазды мынча сооп болот экен. Же болсо мындайден орозо бар экен, түкүнчө күнү кармаган болсо буга мындай сооп. Же болсо мынча зикир бар экен, ошону ким зикирди аткарган болсо, мынча жолу айткан болсо, буга ушунча сооп берилет экен деп бирөө айткан болсо, биз айтабыз токтогон дейбиз. Ошол айтып аткан нерселердин кана далили? Эмне себептен сен орунга же убакытка же бир санга байлап айтып атасың? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан же аны сахабалардан сөзсүз далил келет. Анткени бул биздин оюбуз менен, акылыбыз менен айтыла турган нерсе эмес. Аны соопту бере турган, ошол ибадаттардын артыкчылыгын чектеп көрсөтө турган бул шариат. Шариатты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткирген. Демек ошол нерсенин далил алып келиш керек. Аны алып келе албайбы, анын нерсени өзүнө кайтарабыз. Мына ошондой эле бул ошо окуяда да кыйынчылыкта чыгып түлөө өткөрүү да ошого. Адамдар эмне деп өткөрүп атышат? Чогулуп, Алла Таалага жалдырайлы, сыйыналы, ушул оору бизге жукпасын, жайылбасын, Алла Таала кетирсин бул ооруну деп жалдырап атышат да. Демек ошундай кыйынчылык окуяда ошол сыпатта чогулуп Алла Таала дуа кылып атат. Мунун бул сөзсүз түрдө далилге муктаж. Ким далил алып келе албайбы, анын өзүнө кайтарабыз. Ошондуктан бул төлөө өткөрүү деген диндеги жаңылык. Бидат. Кандай түрү болбосун төлөө өткөрүү. Ким Алла Таалага башына жаманчылык келип калат деп коркуп, болсо жаманчылыктан кутулуп, же болсо бир жакшылыкка жетип төлөө, кээ бир жерде ушундай төлөө деп айтып коюшат. Ушу жакшылыкка жетсе дагы төлөө деп атап коюшат да. Эгерде ошол жакшылыкка жеткенде да ошол мен жакшылыкка жеттим, Кудай Таалага сыйынып дуа кылып, элди чакырып, чогуу дуа кылып коелу деген болсо, бул дагы далилге муктаж. Жакшылык болсо деле. Бирок да башында айтып кеткен көбүнчө элдер бул кырсык, жамандыкка колдонушат да бул нерсени. Эгерде жакшылыкта же болсо бир машина сатып алып, же тамын тоюн өткөрүп атып, кээ бирөөсү төлөө деп коет ошону. Тил жагынан эле. Мааниси эмелдерге тамак берип коеюн деген мааниде, сыйынып Кудай Таалага жалдырайын деген мааниде өткөрбөйт. Эгерде ушундай мааниде өткөргөн болсо, ал диндеги жаңылык, мисалы жөн эле адамдардын салтына, үрп адатына кайтат. Эң негизгиси ошол төлөөдө жана ибадат камтылган болсо, Кудай Таалага жалдырайлы, дуа кылалы деген максат болсо, ошол чогулуудан. Демек ошол төлөө шариатта тыйылат. Мунун эми биз бидат экенин түшүндүк. Анан дагы бир кызык жери, мына ушундай чогулуу жөнүндө мурундагы алымдар айтып кетишкен экен китепте, бул нерсенин ошо бидат экени, жаңылык экени, жана ушундай нерсе качан пайда болгонун. Ошонун бир мисалы мына Бадаи силк фи таваи мулк деген Мухаммад ибн Али ибн Мухаммад ал-Асбахи ал-Андалуси деген Ибн ал-Азрак деген киши өткөн экен, хижринин 9-кылымында. Ошол киши Ибн Хаджар ал-Асқаланинин сөзүн алып келип атат ошол китебинде. Ибн Хаджар ал-Асқалани мына ушул маселеге байланыштуу мындай деп айткан экен.
Жанагы автор өзү ушундай эпидемия, чума тарап аткан убакта Алла Таала кайрылып дуа кылса болот деп маселени айтып туруп, ошонун аркасында мындай эскертүү кылып атат да. Фаидатун фи танбих. Бул жерде бир эскертүү бар дейт. Кандай эскертүү дегенде мындай деп айтып атат. Кала шейх Шихабуддин ибн Хаджар. Шихабуддин ибн Хаджар деген шейх мындай деп айтып атат. Ва аммал иҗтимаъу лаху кама фил истисқа фа бид'атун хадасат фи ат-таъун ал-кабир саната 49 ва 700 في Димашк. Ошол баягы чума, ошол жугуштуу оору тараган убакта дуа кылса болот деп тиги киши айтып туруп, анан Ибн Хаджардын сөзүн алып келип атат. Ибн Хаджар эмне деп айтып атат? Ва аммал иҗтимаъу лаха. Эми ошол дуа кылыш үчүн чогулуу, жана истисқа деп атат. Истисқа деген жаан жабай калган убакта Алла Таалага жалдырап, 2 рекат намаз окуп, чогулуп, намаздан кийин дуа кылууну истисқа деп айтат да. Эми ушундай учурда оору тарап аткан учурда ошого чогулуп, ушу истисқага чогулгандай кылып чогулуп дуа кылуу деп атат. Фа бид'атун хадасат фи таъун ал-кабир. Бул бид'ат. Качан пайда болгон? Чоң эпидемия тараган убакта дейт. Кайсы убакта? Саната 49 ва 700 Димашк. Хижринин 749-жылы ушундай чоң эпидемия пайда болгон, мына ошонун аркасында тараган деп атат. Аны эми ошону баяндап берет. ثم حكى إنكار الشيوخ على من جمع الناس في من فصار يدعون ويصرخون صراحة. Анан автор айтып атат. Андан кийин Ибн Хаджар ушинтип айтып туруп, ошол окуяда мындай болгон кыскача баяндап туруп, анан толук баяндайт. Андан кийин айтып атат. ثم حكى إنكار الشيخ. Ибн Хаджар ошол сөзүнөн кийин ошол убакта окуяны мындай деп баяндап атат. ثم حكى إنكار الشيوخ على من جمع الناس. Андан кийин Ибн Хаджар айтты, ушундай чогулушту аалымдар, шейхтер кайтарып туура эмес дегенин айтып, Аламан жама нас, ошо элдерди чогулткандарга сын пикир айтып, булуңар туура эмес деген ишкен. Фи маудун ансару ядуна ва ясрхун. Ошол адамдар эмне кылышкан дейт? Бир жайга жыйылышып, фасару ядуна ва ясрхун. Дуа кылып кыйкыра башташты. Сурахан, алиян деп үндөрүн чыгарып кыйкырып дуа кылышып. Ва хараджан насу ила сахра, элдер талага чыгышты дейт. Ва му'даму акабирил балад. Ошол шаардын чоң кадыр барктуу адамдары, башчылары чыгышты дейт. Фадау дуа кылышты, вастагафу дейт. Андан кийин Алла Тааладан жардам тилешип кайрылышты. Фа'азумат таун дейт. Ушун түшкөндөн кийин бул чума оорусу, жугуштуу оору жок болуп кетпейли, эмне болду дейт. Мунун тескериси фа'азумат таун инда залик. Балким ушул оору көйдү дейт. Тескерисинче. Ва касура ва кана qabla du'aihim akhaf. Ошонтип көйдү дейт. Алардын дуанын алдында дуа кылып электе, алар дуа кылып электе, бул аз эле болчу дейт. Кийин дуа кылышкандан кийин ушул жайылып көйүп кетти дейт. Мына карасаңыздар, бул алардын ниеттерине жараша тетири болуп, бул оору азайбай эле көбөйүп кеткен. Андан кийин сөзүн улап мына кыска ушуну кенен баяндап берет. Кала ва ваqa hada fi zamanina. Бул ушул нерсе биздин заманда болгон. Хина ваqa таун бил Кахира. Ушу азыркы Египет шаарында, Каир шаарында, Египеттин Каир шаарында ушундай эпидемия чыкты эле деп. Биздин заманда. Fi 27 min shahr Rabi'il akhir sanata 33 ва 800. 833-жылы Rabi'il akhir айынын 27-күнүндө ушундай оору пайда болду эле дейт. Каирде, Египетте. Ва кана ман ямуту биха дунал 40 fa kharaju lis-sahra. Ана ошо пайда болгон убакытта 40ка жетпеген адам каза болду эле дейт. Анан ошонун натыйжасында элдер эмне кылышты? Дуа кылуу максатында талага чыгышты. Fa kharaju lis-sahra ва дау дуа кылышты. Ва каму саатан деген бир канча убакыт турушты дейт. Тумма ражау. Анан үйлөрүнө кайтышты дейт. Фаман салаха шахру хатта сара ададу ман ямут бил Кахира фауqa al-алаф тумма тазайяд. Эми ошол жана оору башталган ай аяктары менен дейт. Качан башталды деди эле, бул 27-синде деп айткан да. 3-4 күн өтпөй эле деп. Фаман салаха шахру хатта сара ададу ман ямут бил Кахира фауqa al-алф тумма тазайяд. Ошол ай бүтпөстөн эле ушул оорудан өлгөндөрдүн саны дейт 1000ден ашып кетти. Балким көбөйдү дейт. Мына карасаңыздар, булар талага чыгып дуа кылабыз деп ошо диндеги бидат кылышты эле, бул оору токтобой эле кайра көбөйүп кетти. Ва ваqa истифтаун ala anzalik. Анан ошол натыйжасында ушул нерсе боюнча фатва суралды дейт. Фафта бa'du an-nas bi mashru'iyyati zalika wastanada fihi ila al-umumiyat al-warida. Ушул жөндөн элдер фатва сурашты. Анан кээ бир адамдар фатва беришти. Ушул нерсе болот деп фатва беришти. Алардын таянган нерсеси эмне эле? Бул шариаттагы жалпы мааниде келген далилдерге таянышты. Мына бул жерде бир
өтө айтып кое турган бир нерсе бар. Динге жаңылык киргизгендин баары тең ошо кылып аткан ибадатына далил таппай калса, ошо бидат ибадатка далил таппай калса, булар шариаттагы жалпы мааниде келген далилдерге барып таянып калышат да. Жеке далил алып келе алышат. Бул ошо бидатчылардын ыкмасы ушундай. Мисалы, азыр буларга барып айтсак, бул эмне чогулуп эмне дуа кылып чогулуп Кудай Таала жалдырып атасыңар, сен эмне дуа кылуу жаман нерсеби? Дуа кылуу жакшы нерсе да, Кудай Таала ибадат кылып атабыз дейт. Кана далилиң десең, Алла Таала Куранда же пайгамбар сүннөттө дуа кылла деп айтып атпайбы? Мага кайгыла, менден сурагыла, биз мына дуа кылып атабыз деп, мына ушундай жалпы далил менен айтты. Бул жерде ооба Алла Таала дуа кылла деп айтты, бирок то ушул учурда, ушундай оору тараганда, ушул силер кылып аткан сыпатта чогулуп алып, мал союп алып дуа кылла деп айткан жокко десең, жок эми жалпы жонунан дуа кыл деп айтып атпайбы деп ушинтип таянышат да. Мына баардык бидаттарын ушинтип коргошот. Мисалы, кээ бир зикирлерди кылып атышкан болсо дагы, мисалы азыр коронавируска байланыштуу немелер, чакырыктар таралып атпайбы? Ошо оорунун алдын алуу максатында зикир кылалы, истигфар кылалы, 250 миллионбу, 23 миллион жолу ошону менен ушундай көп санды айтып таратып жүрүшөт да. Ушундай кылып дуа кылалы деп, бири-бириңерге тараткыла деп. Зикир. Анан ушундай мына ушуларга барып, эмнеге мынтип таратып атасыңар десе, бул Алла Таалага истигфар кылуу, кечирим суроо бул жакшы нерсе да, бул дуа да, эмнесин кайтарасың? Бул ушул оору убагында, ушундай кыйынчылыкта бири-бириңерге таратып, дуа кылгыла деген чакырыкты таштап, болсо мындай чектеп атасыңар, мисалы 250 миллион, 23 миллион деп айтып атасыңар. Муну каяктан далилиңерсе, эми далили ошо жалпы далил, Алла Таалага истигфар келтирген жакшы нерсе да. Анан биз ушуну көп кылып коелу деп атабыз деп, ошентип далил кылышат да. Мына баардык бидатчылардын далилдери ушундай. Ошентип элдердин башына айланышат. Анан ошол себептен Ибн Хажар мына бул жерде аябай жакшы белгилеп кетти. Не дейт? Вастанат фихи илал умумиятил варида фи дуа. Алардын таянган далилдери ошо дуага байланыштуу жалпы далилдерге таянып алышкан. Бул туура эмес. Анан ошондон кийин мына ушул сөзүнүн аягында мындай деп айтып атат. Лау кана машруан ма хафи ала салаф. Бул жакта чоң эреже киргизип атат да. Эгерде ушул нерсе, ушундай кыйын учурда ушундай чогулуу дуа кылуу бул шариатта бар боло турган нерсе болсо, ма хафи ала салафта, анда салафтарга жашыруун болмок эмес. Салафтар деп сахаба табииндерди айтат. Ошолордун жолун жолдогондар салафтар. Ошолор билет эле деп атат. Бул мына эреже да ахли суннада. Биз ахли суннада эмне деп айтабыз? Биз Алла Таалага сыйынганда Куран сүннөт карманып, жана салафтар, сахаба табииндер ошо далилди, динди, ошол өкүмдү кандай түшүнгөн болсо, ошолордун түшүнүгүндө түшүнүп, динди ошентип карманабыз да. Мына ошол эрежени айтып атат Ибн Хажар. Лау кана машруан ма хафи ала салаф. Эгерде бул нерсе белгилүү болгондо, муну салафтар кылат эле. Аларга жашыруун болуп калбайт эле. Thumma ala al-fuqaha. Андан кийинки салафтардан кийин фукахаларга, алымдарга, ala fuqaha al-amsar wa atba'ihim дейт. Керек болсо ошо ар бир жерде көптөгөн алымдар бар дейт, ошо алымдарды ээрчигендер бар дейт. Ошолордун бирөөсүнө дагы жашыруун болуп калбайт эле. Фалам яблугуна фи залика хабар дейт. Мына ушул нерсеге байланыштуу, ошо кыйынчылыкта чогулуп дуа кылууга байланыштуу бир дагы бизге бир хабар жеткен жок. Вала асар дейт. Хадистагы, асардагы дейт. Вала фар'ун мастуран ахадим фуqa. Керек болсо ошо фукахалар ошо китептеринде алгачкылар бирөөсү дагы жазып калтырып кетишкен жок. Вал фа'ду дуа ва сифату da'i лаха асарун ва сурарун яхтассу куллу хадисин бима ялиqu бихи. Дуанын сөздөрүнүн жана ошо дуа кылуучунун сыпаты, сифаты da'i лаха, ошо дуаны кылып аткан дуа кылуучунун сыпаты, сыпанынын өзүнүн таасири бар дейт. Лаха асар дейт. Сифат da'i лаха асар, өзүнүн таасири бар, өзүнүн сырлары бар дейт. Яхтассу куллу хадисин бима ялиqu дейт. Ар бир учурга, ар бир окуяга жараша дуа айтылат, ошого жараша ибадат кылынат дейт. Ар бир өзүнүн шарттары, эрежелери бар деп мындай айтат. Мааниси ушундай. Wal mu'tamadu fi zalika yughayyiru al-ittiba' la madkhala lil-qiyas fi zalik. Эми ошол жанагы окуяда жана чогулуп дуа кылгандагы таянган нерсе да. Ошону болот деп таянып алган нерселер fi zalika yughayyiru al-ittiba'. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчүүгө каршы келет алардын кылып аткан нерсеси. La madkhala lil-qiyas. Бул жерде мисалы бир ибадатты эки ибадатка салыштырган болбойт деп. Анткени жалпы жонунда жалпы келген ибадаттарды, жалпы келген далилдерди жеке келген ибадатка далил кылып карманып алган болбойт. Фидалик. Ва ма варада фи тахвиф бил кусуф байин лаха суннатун тугайру ма варада фи тахфиф бил жадб ва ма варада фи назилати кал qahti wal waba'i ala ra'yi al qunut فذلك يغير ما ورد في الكسوف والاستسقاء فالذي يأتي بهذا لهذا
وبهذا لهذا يلحق بمن أحدث في الدين ما ليس منه فيرد عليه وقد نص الشافعي على أنه لا قنوت في الاستسقاء وهو يعيد ما ذكرته والله أعلم. Анан мисал келтирет. Мисалы дейт. Шариатта кусуф деп коет. Күндүн же айдын тутулушун кусуф, хусуф деп коет да. Ушуга байланыштуу өзүнүн жол жобосу бар дейт. Кусуф болгондо, ошо ай же күн тутулганда кандай дуа кылынат, кантип намаз окулат, өзүнүн эрежеси бар дейт. Мына бул нерседе келген нерсе жанагы мөмө жемиш бышпай, мөмөлөр өспөй, түшүм бербей калган убакыттагы нерсеге окшошпойт. Буга окшошпойт дейт бул убакыттагы маселе. Жана ошондой эле жаан чачын токтоп, ушу оору тараган убакытта боло турган кылына турган нерсе, мисалы ала раил кунут дейт. Мисалы кунут айтып атат, кээ бирөөсү ушу кунут кылса болот деп атат да. Ваба учурунда ушундай эпидемия тараган убакытта кээ бир алымдар кунут кылса болот деп. Кунут деп бул намазда кылынат да, жалдырап. Сурануу. Мына эгерде ошол кээ бир алымдардын оюна карата айта турган болсок, мына ушул нерсе. Фидалик югайыр дейт. Эгерде кунут бар деген болсок дагы, ошол кунуттагы ошол кургакчылыкта келе турган нерсе, жана кусуфта, ай тутулган, күн тутулгандагы, жана истиско, жаан чачын жабай калганда сурай турган ибадаттагы келген нерселерден айырмасы бар дейт. Булар бири-бирине окшошпойт. Фаллади яти бихада лихада ва бихада лихада. Кимде ким тиги ибадатта келген нерсени буга байлап, бул ибадатта келгенди тиге байлап экөөнү аралаштырып салган болсо, анда эмне болот? Юлхaqu biman ahdatha fi din ma laysa. Анда ошол кылган адамдын өкүмү эмне болот? Ошо динге жаңылык киргизгендин өкүмүн алат. Ма laysa min fahur. Ана ошол кылып аткан иши өзүнө кайтарылат. Демек, мына Ибн Хажардын айтайын деп аткан максаты эмне? Ошо ар бир шариаттагы окуяларга байланыштуу болуп келген ибадаттардын ар биринин өзүнүн жолу бар. Бири-бирине антып аралаштырган болбойт. Тигиникин буга чаптап, мунукун тиге чаптаган болбойт. Ошол себептен айтып атат. Вакат насса Шафия. Имам Шафи мындай деп айтты. Ала аннаху ла кунута фил истисқа. Эгерде адамдар жаан сурап Алла Таалага тилек кылгап намаз окуган убакытта кунут кылынбайт деп айтты. Имам Шафинин айткан сөзү ушу биз айткан нерсени бышыктап, тастыктап атат. Валлаху алам, Алла Таала билүүчү деп бүтүрүп атат. Мисалы ошол салатыл истисқада ошо намаз окуп туруп, ошо намаз ичинде кунут кылса деле болсо эмне болмок эле деп бирөө айтса, ошону кайтарып атат да. Намазды гана окуйсуң, ага кунут кылбайсың. Имам Шафинин айтканы туура деп. Анткени ошон жаан сурайын, жамгыр сураган намазда намаз окуп, ана намаздан кийин дуа кылуу деле келген. А бирок намаздын ичинде кунут кылып Алла Таалага дуа кылуу бул нерсе келген эмес. Ошондой нерсе аткарылбайт деп айтып атат. Мына Ибн Хажар өзүнүн сөзүн Имам Шафинин сөзү менен тастыктап атат. Жогоруда айтып кетпеди, ар бир ибадаттын өзүнө жараша жол жоболору бар. Анан бири-бирине аралаштырбаш керек. Анткени бул кунут деген башка намаздарда келген да кунут кылуу. Анан кунут ошо башка намазда келген кунут бул Алла Таалага жалдырап дуа кылуу намаздын ичинде. Мен ошону жаан жабай калган кезде Алла Тааладан жаан сурап аткан убакытта ошондой намаз окуганда бул кунут ошого кошуп коеюн, экөө тең эле ибадатта эмне болмок эле деген нерсе болбойт деп. Анткени бул Имам Шафи айтты, мына биздин айткан сөзүбүз дагы ошого далил деп Ибн Хажар тастыктап кетти. Мына ушундай окуяны дагы мына башка бир китепте бул Кунуз захаб фи тарих аль-Халаб Ахмад ибн Ибрахим ибн Халил ибн аль-Аджми деген киши дагы тастыктап ушундай нерсе болгон деп китебинде жазып кетти. Мына көрүңүздөр мусулман бир туугандар, мына Ибн Хажар рахимахулла өзүнүн убагында ушундай окуя болгонун айтып кетти. Анан ошол оорудан кутулабыз деп мусулмандар талаага чыгышып, дуа кылышып, Алла Таалага кайрылган убакта ал оору кетмек түгүл, кайра көбөйүп, жайылды деп атат. Анан Ибн Хажар мына бул жерде ачык эле айтып кетти, бул нерсе, мындай нерсе бул бидат, ошол оорунун алдын алуу максатына чыгып дуа кылуу, ошо дуа кылабыз деп чогулуу бул бидат нерсе. Мунун нерсени салафтар дагы, сахаба, табииндер, андан кийин алымдар дагы кылган эмес деп бекем белгилеп айтып кетти. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, төлөө өткөрүү бул диндеги жаңылык. Албетте биз оору жайылып башын каалайбыз, Алла Таалага дуа кылабыз. Ар ким өзүнчө дуа кыла берсин. Мына кайсы убакыт болбосун. Айрыкча ошо шарият көрсөтүп кеткен баягы дуа кылууга ылайыктуу убакыттар бар. Ошол убакытта кылсын, деги эле жалпы убакытта кылышсын, намазда кылышсын, саждата туруп кылышсын, салам берердин алдында түндө туруп кылышсын, намаздан кийин кылышсын, ар ким Алла Таалага жалдырап дуа кыла берсин. Мындан эч ким тийбейт. Бирок ошол дуа кылабыз деп, төлөө өткөрөбүз деп чогулуп, мал союп, Алла Таалага жалдырайбыз деп кылган иштери бул динге туура келбейт. Динге балким каршы, бул диндеги жаңылык болуп саналат. Алла Таала баарыбызды жаман адаттан, диндеги жаңылыктан сактасын. Мусулман бир туугандарыбызга түшүндүрөлү, Алла Таалага сыйынып дуа кылганды үйрөтөлү. Анан ар бир кылып аткан ибадатыбызды шарият көрсөткөн
чекте шарият көрсөткөн эрежеде кылалы. Ибадат экен, бирөөлөр кылып аттыр же тиги молда кылып аттыр деп ээрчиме жолго түшүп албайлы. Ар бир нерсенин далилин карап, ошону тактап сурайлы. Бул нерсе барбы? Кылынганбы мурун же кылынган эмеспи? Бул мына биздин башыбызга келип аткан окуя мурунку мусулмандардын да башына келген. Алар ушундай иштерди кылышкан бекен. Мына сахабалардын доорунда болгон. Ошолор эмнеге андай кылышкан жок деп ошо той молдолорго жолугуп калсаңыздар, суроо салыңыздар. Эмнеге алар пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен жок ушундай жугуштоору жөнүндө айтыптыр. Сахабалардын доорунда Ибн Омар разияллаху анху убагында отуруп, эмнеге алар ушундай чогулуп дуа кылышкан жок? Алар кылса болот эле. Андан кийинки алымдар мына Ибн Хажар сыяктуу алымдар бул нерсени бидат, адамдардын кылган туура эмес деп айтышыптыр. Ошолордун кылгандан кийин балким оору айыкпай эле күчөптүр. Бул нерсени бидат деп ачык айтып атат. Эмнеге биз кылып атабыз деп сый урмат менен аларга суроо кылып, анан башка билбей жүргөн мусулмандарга жеткирип, ушул жаман нерседен кайтаралы. Анткени динге жаңылык, диндеги бидаттар ушундай учурларда көп тарайт. Ар ким илимсиз сүйлөп, далилсиз сүйлөп, бири-биринен угуп, ушундай убакта ушундай кылыш керек экен деп адамдарга айрыкча коркунуч тарап аткан убакытта эмнени айтса, элдер кабыл ала берет аны, тандап же талдабастан. Корккондугунан, Кудай таала жалдыраш керек турбайбы, зикир кылыш керек турбайбы, мындай кылыш керек турбайбы деп. Мына ошол себептен биз кыйынчылыкта дагы, жыргалчылыкта дагы Алла таалага түз сыйынганга, шариаттын эрежесине сыйынганга аракет кылалы. Мусулмандарды туура динге, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн туура ээрчигенге чакырып, баарыбызды, бардык мусулман бир-туугандарыбызды туура динге үндөгөнгө аракет кылалы. Алла таала бизди ар бир жаман баледен, оору сыркоодон сактап, мамлекетибизге тынчтык алып келсин.